لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы, мындайча айтканда өмүр баяны тууралуу болуп жаткан сира сабагыбызды андан ары улантабыз. Аллах таала мына ушул сира сабагыбызды даими кылган болсун. Амин я раббал аламин. Биз өткөн сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын апасы Амина аламдан өткөндөн кийин чоң атасы Абдул Мутталиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүнүн карамагына алуусу, жана ошондой эле бул киши дагы аламдан өткөндөн кийин амекиси Абу Талиб өз кепилдигине алуусу, жана бул киши дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзгөчө кам көргөнү, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жашка чыккан кезде Харбул Фижар согушу болуп өткөнү, жана соодагерчилик менен Абу Талиб менен ошол Шамга бара жаткан кезде Бахира менен жолугуп кайра артка кайтып кетүүсү, жана андан кийин Хадичанын мал мүлкүн алып Шамга барып соодагерчилик менен ошол чоң пайда таап келгени, жана акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Хадича энебизге үйлөнүүсү тууралуу айтып өткөн элек. Эми бүгүнкү сабагыбызда Бинаул Каба, Бинаул Байт, ошол Кабанын курулуусу тууралуу айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 35 жашка чыккан кезде Меккеде бир сел келди. Бул сел Кабанын дуалдарына тийип, мындайча айтканда Кабанын дуалдары ушул сел себептүү жарака кетти. Буга чейин ошол Кабанын айланасында ошол өрт чыккан эле, мунун кесепети дагы Кабага азбы көппү таасирин тийгизген болчу. Эми Курайш мына ушундан кийин бул Кабаны кайра курууга аргасыз болуп калды, мындайча айтканда мажбур болуп калды. Мына ошондо Курайш уруусу бир келишимге келишти. Мына ушул Кабаны курууда адал акчага курабыз деп мына ушундай келишишти. Эч бир багый, мындайча айтканда бузук аялдан түшкөн, мындайча айтканда зынадан түшкөн акчага курбайбыз. Мына ушундай арам акчаны аралаштырбайбыз. Жана ошол соодадагы ошол сүткорлук себептүү түшкөн малды, мындайча айтканда түшкөн акчадан сүткорлук себептүү болгон акчаны дагы аралаштырбайбыз. Же бирөөдөн тартып алынган акыйкатсыз малды дагы аралаштырбайбыз, акчаны аралаштырбайбыз. Таза адал акчага курабыз Кабаны деп мына ушундай келишти. Жана Аллахтын ошол азабынан коркушту Кабаны бузууда. Ошол Аллахтын үйүнү Кабаны бузуп кое турган болсок, бизге бир азап жетип калабы деген мына ушундай ой дагы Курайштин башына келди. Ойуна келди. Мына ошондо алардын Ал-Валид ибн Мугира деген бир киши «Инналлах ла яхликул муслихин», Аллах таала оңдоочуларды жок кылбайт, балекетке учуратпайт деген сөзүнөн кийин Кабаны буза башташты. Мына ошол Кабаны бузуп отуруп Курайш Ибрахим алейхиссалам курган пайдубалга чейин, мындайча айтканда фундаментке чейин жетип барышты. Мына ошол Кабаны курууда ар бир уруу өзүнчө Кабадан бир бөлүктү бөлүп алышты. Мына Кабанын бул тарабын бир уруу курат, дагы бир тарабын бир уруу курат дегендей, мына ушуна бөлүп алышты. Мына ошол Кабаны курууда таш көтөрүп, ошол ийиндерине, моюндарына таш көтөрүп, Курайштин ошол кадыр барктуу адамдар да катышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси дагы мына ошол Кабаны курууда таш көтөрүп, мына ушундай курулуусунда катышкан экен. Ошол Кабаны курууда ошол курулуусуну башкарган киши, ошол анын аты Бакум деген киши болгон экен. Ошол римдик, ошол Бакум деген киши болгон экен. Анан Кабаны куруп кетип жаткан ошол аралыгында ошол таза акчадан Кабанын курулуусуна жетпей калды. Адал акчадан, ошол адал мал мүлктөн Кабанын курулуусуна ошол Ибрахим алейхиссаламдын пайдубалынан тартып, ошол фундаментинен тартып курулууда, ошол Кабанын курулуусунда адал акча жетпей калды. Тартыш болуп калды, акча тартыш болуп калды.
Мына ошондо Курайш уруусу мына ошондо ошол батыш түндүк тараптан 6 зыра чыгарып коюшту. Азыркы кезде мындай Кабаны карасаңыздар, ошол түндүк тарабынан 6 зыра ошол чыгып калган. Хижру Исмаил деп коет. Ошол бир Кабанын бир бөлүгү болгон ошол жердагы. Мына ушунда дуал менен кичине дуал турат. Ошол Кабанын бир бөлүгүндө түндүк тарабында. Мына ошол кыска дуал кылып ошол тарабын көтөрүп коюшту. Бул ошол кыска дуал ошол Кабадан экендигин белгиси. Эгер кайсы бир адам ошол Кабаны таваф кылууда ошол кыска ошол кичине болгон дуалдын ичинен өтүп кеткен болсо, ошол Кабанын ичинен өтүп кеткен болот. Ал Кабаны айланды деп эсептелбей калат. Мына ошондуктан ошол жери дагы Кабадан кичине бөлүнүп турган жери дагы түндүк тарабындагы Хижру Исмаил деп коет. Ошол дагы Кабадан болуп саналат. Мына ошол бөлүк, ошол мындайча айтканда бөлүнүп турган жер Хижр деп мына ушундай атагы чыгып аталып калган. Кийин ошол Кабаны куруп жаткан кезде ошол Хажарул Асватты, кара ташты коерго келгенде ар бир уруу биз коебуз деп мына ушундай талашып тартышып калды. Кала берсе алардын өз ара ортосунда каттуу талаш тартыш чыкты. Анан мына ушул талаш тартыш 4 күн же 5 күнгө уланды. Биз коебуз Хажарул Асватты, кара ташты биз коебуз ордуна деп мына ушундай Курайш уруусу өз ара бири-бири менен тартышып калышты. Мына ошол уруулар өз ара бири-бири менен өз ара талашып тартышып калышты. Кала берсе ошол харамда, ошол согушу арам болгон ошол жерде кан төгүүгө чейин жете турган мына ушундай абалга жетип калды. Мына ошондо Умайя ибн ал-Мугир ал-Махзуми деген киши аларга бир өзүнүн хикматы менен аларга бир нерсени түшүндү, аларга бир нерсени түшүндүрдү. Мындайча айтканда бул кишинин өтө кадыр баркы бар эле, жана Курайш уруусундагы эң жашы чоң киши эле. Анан бул киши бир өзүнүн оюн айтып, пикирин айтып, мына ушул мечиттин эшигинен ким биринчи болуп кире турган болсо ошол койсун деди. Ошол айткан бул кишинин оюна баары макул болушту. Мына ошого макул болушту. Ошондо Аллах Тааланын тагдыры менен ошол мечиттин эшигинен биринчи болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип келди. Ошондо алар баарысы көрүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол эшиктен биринчи киргенди көрүп алар айтышты: "Бул хадал амин ва радинаху." Бул эң ишеничтүү киши, эң ишеничтүү мына ушул амин. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө чынчыл, өтө аманаткөй киши эле. Мына ушуга биз разыбыз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Хажарул Асватты коюусуна разыбыз дешти. Бул Мухаммад дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын алдына келгенден кийин алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол жерде болуп жаткан окуяны ишти түшүндүрүштү. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риданы алып, мындайча айтканда бир материалды алып, мындайча айтканда бир ошол риданы алып туруп, ошол нерсеге Хажарул Асватты коюп, анан баарыны ошол буйурду. Ошол риданы баарыңар бир тарабынан кармагыла деди. Ошол материалды Хажарул Асват салынган, коюлунган, мындайча айтканда материалды баарыңар ар бир уруу, ар бириңер бир тарабынан кармасын деди. Анан ошону көтөрүп барып, ана Хажарул Асватты баарысы ушундай көтөрүп келип, ошол риданы баары кармаган абалда. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Хажарул Асватты өз ордуна коюп койду. Мына ушинтип бардык ошол уруу разы болгон абалда мына ушул маселе чечилип, Хажарул Асват Кабадагы өз ордуна коюлунду. Эми Хажарул Асват жерден ошол таваф кыла турган орундан 1,5 метр эсе 1,5 метр мындайча айтканда жерден көтөрүлүп турат. Ал эми Кабанын эшиги ошол мындайча айтканда болжол менен 2 метр бийиктикте. Анткени бул эшикти мындай Кабанын эшигин мындай бийик көтөрүп коюуларынын себеби эч ким кирбесин. Мындайча айтканда биз каалаганда киргизебиз, каалаганды киргизбейбиз деген максатта Курайш мына ушундай Кабанын эшигини бийик көтөрүп койгон. Ал эми дуалдары болсо 18 зырага көтөрүлдү. Мындайча айтканда 18 зыра эми 12 метрдей көтөрүлдү. Анан ва канат ала нисфу мин залик. Буга чейин мунун жарымы болчу. Кабанын ошол дуалынын бийиктиги
Курайш кургандан кийин 18 зыра көтөрдү. Буга чейин эми 18 зыра эми бир 12 метрдей болса керек. Ал эми буга чейин жарымы болчу. 12 метрден эми мурда Каба 5-6 метр болчу. Андан кийин Кабаны ичине 6 устун, мындайча айтканда 6 түркүк орнотушту. Ошол 2 катардан коюп туруп, 3 катардан 6 устунду коюшту. Мына ошол жана ошондой эле Кабаны ошол бийиктигине, ошол крышасыны, мындайча айтканда тамыны 15 зырага көтөрүштү. Каба буга чейин ошол крышасыз болгон, мындайча айтканда крышасы жок болгон, мындай тамы болгон эмес, үстү тарагы болгон эмес, жана анда эме дагы болгон эмес, түркүгү дагы болгон эмес буга чейин. Эми Курайш мурдагыдан айырмалап мына ушундай курган экен да Кабаны. 18 зыра дуалдарын көтөрүп, жана ошондой эле Кабанын ичине устундарды, 6 устунду коюп, 2 катардан кылып, 3-3төн, жана Кабанын тамыны, мындайча айтканда үстү тарабыны крышасындагы 15 зырага көтөргөн экен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар болуп жиберилүүсүнөн алдыңкы ошол кулк мүнөздөрү, жашоосу, кандай өсүп тарбиялангандыгы тууралуу мына айтып келе жатабыз. Буга дагы азыр бул китепте өтө кыска айтылган, эми бул жерде дагы көбүрөөк кошумчалап айтканга аракет жасайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө бир адеп ахлагы толук, жана ошондой эле акылы толук, жана күч кубаты толук, мына ушундай таза ниеттүү, жүрөгү таза, өтө мына ушундай пенде болуп, мына ушундай жигит болуп, мына ушундай адам болуп жетишкен, мына ушундай мышып жетилген. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда бардык макталган сыпаттардын баарысы бар эле. Бардык адамдардын арасында макталган сыпаттардын баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда бар эле. Бар эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө пикирлүү, мындайча айтканда өтө маңыз, маанилүү пикирлей турган, жана өтө пикири бийик киши эле. Жана ошондой эле ахлак, адеп ахлагы дагы сонун киши эле. Жана өзгөчө мындайча айтканда сыпаттары бар эле. Жана өзүнүн чынчылдыгы менен, аманаткөйлүгү менен, ар-намыстуулугу менен, ушундай эр жүрөктүүлүгү менен, адилеттүүлүгү менен, жана хикматтуулугу менен, данышмандуулугу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчөлөнүп турат эле, айырмаланып турат эле. Жана зухуттуулугу менен, жана ошондой эле каниеттүүлүгү менен, жумшактыгы менен, сабырдуулугу менен, ошол өтө шүкүрдүү пенде экендиги менен, жана уялуу сыпаты менен, мына ушундай аманатка бекемдиги менен, жана кичпейилдүүлүгү менен, жана өтө насыяткөйлүгү менен дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай макталган сыпаттары менен, өзгөчө сыпаттары менен айырмаланып турат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшылыктын эң туу чокусунда болгон. Кала берсе өзүнүн амекиси айткан экен: "Ва абияду юстасқал гамам би важхихи thиmalul yatama ismatul aramil" деп айткан экен да. Мына ошол жахилият убагындагы бир ырлардын бири: "Жарык жүзүң ортомчулугу менен булуттардан жамгыр суралат. Жетимдер таянчы, ошол жубандардын коргоочусу" дегендей да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууган урук менен өзгөчө мамилени оңдойт эле, мамилени өзгөчө өз ордуна коёт эле. Жана кыйналган адамдардын кыйынчылыгын көтөрөт эле. Жана кыйналып турган, жашоосу кыйын адамдарга кесип кылып берет эле, мындайча айтканда жашоосуна жардам берет эле. Жана конокту сыйлайт эле. Жана ошондой эле Аллах Таала өзүнүн бул болочоктогу пайгамбарына өзгөчө сактап койгон. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол коомундагы болуп жаткан жаман иштерди, бузукулуктарды ошол жаман көрөт эле. Мындайча айтканда Аллах Таала ошол буттар тууралуу боло турган, буттар себеп боло турган, мындайча айтканда буттар тууралуу боло турган майрамдарга, ширки бир майрамдарга эч качан катышкан эмес. Мындай майрамдарда адамдар топтолуп, бир жахилдик убакытта жаман бузук иштерди топтолуп жасаган кезде, мына ушундай бут санамдарын айланасында топтолуп, мына ушундай майрамдарын өткөргөн кезде, мына ушундай нерселерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала сактап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай нерселерге катышпайт эле. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага
Аллахтан башкага арналып союлунган, буттар үчүн союлунган малдардын этинен дагы ушундай ошол жандыктардын этинен, малдардын этинен жебейт эле, жеген эмес эле. Мына ушундай нерселерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала сактап койгон. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Лат менен, Уза менен, ошол Аллах Тааладан башка бир нерселер менен, ошол буттар менен ант ичилген кезде, мына Лат, Уза, ушул сыяктуу буттар менен ант ичилгендигини, касам ичилгендигини көргөн кезде сабыр кыла албай кетет эле да. Аябай ачуусуз келет эле мындайча айтканда. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол буттарды ошол сылап, сыйпап, ошол Курайш уруусу ошолорду урматтап, буттарды, бут санамдарды, идолдарды аларга жакындаган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул нерселерди уккан кезде, көргөн кезде мына ушундай сабыры чыдабай кетет эле. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коомундагы ар кандай бузук иштерден дагы Аллах Таала алыс кылып койгон. Пайгамбарыбыз өзгөчө сактап койгон. Мына ушундай топтолгон ошол жахилдик, ошол майрамдардан, арак ичүүлөрдөн, мына ушундай адамдар топтолуп арак ичет эле майрамдарында, мына ушундай бузуклук иштерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сактап койгон. Мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай таза табият менен, таза жүрөк менен мына ушундай чоңойгон. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгы жана дааваты. Эми кийинки эмеге кирише турган болсок, жогорудагы айтып өтүлгөн нерселердин баарысы мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен коомдун ортосунда мына ушул нерсе жанагы бузукулук иштер, ар кандай эмелер жана коомундагы жаман иштер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын менен коомдун ортосунда чоң ажырымды пайда кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол коомуну ушунчалык бузукулукка батып кеткендигини көрүп тынчсызданат эле. Жана ушундай аракет кылат болчу, ошол нерсени каалайт болчу. Ушул өзүнчө жалгыз калып, коомду кантип ушул нерселерден куткарсам, кутултурсам деп мына ушул нерсенин мындайча айтканда мына ушул нерсенин үстүндө ойлонот эле. Качан ушул коом ушул бузукулукту таштайт, ушул нерседен алыс болот деп мына ушул нерсени өзү жалгыз калып пикирленет эле. Пикир кылат эле да. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тынчсыздануусу өтө катуулап кетти. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол акыры ошол адамдардан бөлүнүп оочолоно баштады. Мына ушул нерсе ар бир жылы бир айда болуп турган. Ошол Рамазан айында болуп турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ар жыл сайын бир ай ошол адамдардан оочолонуп кетет эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол бир ай бүткөндөн кийин эртең менен келип, Кабаны эртең менен таңда келип, ошол ай бүткөндөн кийин Кабага келип, Кабаны эртең менен таaf кылат эле. Анан кийин кайра үйүнө кирип кетет эле, өзүнүн коргонуна кирип кетет эле. Мына ушул нерсе качан болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуусунан 3 жыл алдын болгон. Ошол акыркы 3 жылда болгон. Ошол пайгамбарлыгынын пайгамбар болуусунан алдын, ошол 3 жыл калган кезде, пайгамбарлыгынан 3 жыл калган кезде, ар жыл сайын бир айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элден, ошол элинен оочолонуп, ошол Гари Хирада ошол ибадат кылат эле. Гари Хира азыр Жабалун Нур деп коюлат. Ошол Кабадан 4 километрдей алыстыкта турат. Мына ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ибадат кылат болчу. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 40 жашка чыккан кезде, ушундай бир толуп мына ушундай жашка чыккан кезде, 40 жашка чыккан кезде Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын ачыктады. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбарлыгына бир нече айлар, күндөр калган убакытта ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салих, мындайча айтканда түштөр көрө баштады. Ошол түштөрү өңүндө боло баштады. Өңүндө ишке аша баштады. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир үндөрдү угат болчу. Айлана чөйрөдөн бир үндөрдү угат болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде да айткан: "Инни ла арифу хажаран би Макката кана юсаллиму алейя qabla an ub'ath."
Мен бир ташты билемин Маккада. Ошол мен пайгамбар жиберилүүмдөн мурда мага салам берет эле дейт. Ошол пайгамбар жиберилүүсүнөн мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир таш ошол Маккада салам берет экен да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгынын башталуусу жана вахийнин түшө баштаусу тууралуу айта турган болсок, ошол Рамазан айынын 21 ошол түнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурган кезде ошол элден ошолонуп бөлүнүп Гары Хирада ошол Жабалун Нурда Аллах Тааланы эстеп, Аллах Таалага ибадат кылып ошол отурган кезде Жибраил алейхиссалам келди. Ошол жерде сурат улап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин ошол Гары Хирада кандай ибадат кылган десе, Ибрахим алейхиссаламдан калган ошол шариятка көрө, жолго көрө, ошол Ибрахим алейхиссаламдан калган ибадаттарды ошол калып кеткен ошол жолго көрө, Ибрахим алейхиссаламдын жолуна көрө ибадат кылат болчу. Энди Ибрахим алейхиссаламдан дагы ошол калган экен баары бир ошол нерсе түп тамырынан баары бир баары нерсе өзгөрүп кеткен эмес. Бирок ошол Ибрахим алейхиссаламдын ошол динине ылайык, жолуна ылайык Гары Хирада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ибадат кылат эле. Ошол Гары Хирада элден обочолонуп бөлүнүп ошол жерде ибадат кылып жаткан кезде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жибраил алейхиссалам вахий менен пайгамбарлык менен келди. Эми мына ушул хадисте мына ушул Гары Хирада болуп өткөн биринчи ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуусу жана вахийнин түшүүсү тууралуу айта турган болсок, мына ушул нерсени Айша радыйаллаху анханын өзүнөн уксак. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Айша радыйаллаху анха риваят кылган экен. Бул хадис Имам Бухариде дагы келген. Айша радыйаллаху анха өзү айтып берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи болуп ошол вахийнин башталганы биринчи болуп түштө башталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндө салих түштөрдү көрөт эле, уйкусунда уктаган кезде салих түштөрдү көрөт эле. Ошол түшү ошол өңүндө кудум ошол түштү көргөн кезде ошол өңүндө болуп жаткандай көрөт эле. Кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жалгыздыкты ошолууну мындайча айтканда сүйдүрүлө баштады, мындайча айтканда сүйө баштады. Ошолууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйө баштады. Кийин ошол адамдардан бөлүнүп ошол Гары Хирада ибадат кылат эле, бир нече күндөр, түндөр ошол жерде калып кетип, үй бүлөсүнөн ажырап, үй бүлөсүнө барбай ошол жерде калып ибадат кылып кетет эле түндөрү. Бир нече түндөр. Анан ошол кайра келип, дагы азык түлүгүнү кандап, кайра дагы чыгып кетет эле. Ушундай ибадат кылат эле. Мына ушинтип күндөрдөн бир түн ошол Гары Хирада ибадат кылып жаткан кезде, ошол жерде болгон кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акыйкат келди. Ошол периште келип, Жибраил алейхиссалам келип, "Икра" деп айтты. Окугун деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ана би кари", мен окуганды билбеймин деди. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир медресе көрбөгөн, устаз көрбөгөн, окуганды, жазганды билбеген киши болгон, умми киши болгон. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Мени алды" дейт. Мени кармады. Жана мени ороду. Кала берсе мен ушундай кыйнап жиберди дейт. Ушундай бир кыйын абалга келтирип койду мени дейт. Кийин анан дагы бир коюп жиберди дейт. Жана ороп, мени сыгып, ушундай бир кыйын абалга алып келип, кайра дагы коюп жиберет эле мени дейт. Кийин дагы окуду дейт. Мен окуганды билбеймин деп айттым. Кайра мени дагы кармап, дагы мени ороп экинчи жолу. Мындайча айтканда бууган дейм. Факаттани сания экинчи жолу ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындай ороп, сыгып, ушундай бир кыйын абалга алып келип коюп, кийин дагы коюп берет эле да. Коюп жиберет эле. Кийин дагы үчүнчү жолу окугун деди, мен окуганды билбеймин деди. Дагы мени үчүнчү жолу кармап туруп, дагы сыкты дейт. Дагы сыкты, дагы кайра коюп жиберди дейт. Анан мен "Икра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак, икра раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'lam." Окугун ошол Раббиңдин ысмы менен, жараткан Раббиңдин ысмы менен, ал инсанды ошол бир уюк ошол кандан жаратты. Раббиңдин берешен, Раббиңдин ысмы менен окугун, Раббиң берешен. Ал Аллах Таала аллази аллама бил қалам, ошол калем менен ошол жазганды, калем менен ошол жазганды үйрөттү. Алламал инсана ма лам, инсанга билбеген нерсесин үйрөттү деп, мына ошол аяттар алгачкы Икра сүрөсүнүн, ошо Алак сүрөсүнүн аяттары түштү.
Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гари Хирадан жүрөгү титиреген, дене башы титиреген абалда кайтты. Анан Хадичанын алдына келип айтты: "Замминуни, заммину, мен ороп койгула" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ороп коюшту ошол коркуу кеткенге чейин. Ошол титирек денесиндеги коркуу кеткенге чейин. Анан Хадичага болуп өткөн окуяны, Гари Хирада болуп өткөн окуяны айтып берди. Хадича: "Мен өзүмдөн коркуп жатамын" деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми бир риваяттарда ошол өлүп каламмы деп да корккон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушундай деп айткан. Хадича ошондо: "Жок, мына ол аялдын акылдуулугуна караң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай кыйын абалга түшүп калган кезде, келла, жок, Аллахка ант, сени Аллах Таала эч качан шерменде кылып койбойт, капа кылып койбойт. Сен тууган урук менен мамилени чыңдайсың. Сен ошол бирөөнүн кыйынчылыгын көтөрөсүң. Сен ошол колунда жок адамдарга жардам бересиң. Мындайча, колунда жок адамдарга жардам бересиң. Жана конокту сыйлайсың. Жана акыйкат тарапты, дайыма акыйкат тарапта болуп, дайыма акыйкатка жардам бересиң" деп мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жардам берген экен. Мына ушундай жакшы сөздөрдү айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тынчтандырган экен. Анан Хадича пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып Варака ибн Науфал ибн Асад ибн Абдул Уззага келди. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амекиси болчу. Бул киши жахилият убагында Насара динин кабыл алган болчу. Анан ошол Ибрани тилинде Инжилден ошол көчүрүп жазат болчу. Аллах Таала каалаганча. Анан бул киши чоң бир жашка жетип калып, көзү сокур болуп калган болчу. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу ошол Хадичага айтып берди. Амеки, мына ол агаңдын баласынын бир ук. Анан айтты, анан ошол Варака айтты: "Я ибн ахи, мада тара?" О агамдын баласы, эмнени көрүп жатасың, эмнени көрдүң деп сураган кезде чоо жайына. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гари Хирада болгон көргөн окуяларını баарын айтып берди. Ошондо Варака айтты: "Бул намус" деди. Бул Мусага келген намус, мындайча айтканда Мусага келген Жебрейил алейхиссалам деп айтты. Кане эми мен жаш болгонумда, күчтүү болгонумда сага ошол сен убакытка чейин, сен ошол коомуң сени чыгарып жиберген убакытка жеткен кезимде, кане мен ошол убакытка жетсем сага жардам берет элем деп айтты. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Менин коомумду чыгарып жибереби" деди. Жана Варака ибн Науфал айтты: "Ооба, сендегидей нерсе менен кайсы бир ошол келген кишини коому мына ушундай душманчылык кылган. Эгер мен сени күнүңө жеткенимде, мен сага ошол белимди бекем бууп, колумду ошол мындайча айтканда белимди бекем бууп, ошол сага жардам бермекмин" деп айтты. Бул киши бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол убактысына ошол Варака жетпей калды. Мындайча айтканда пайгамбарлык заманына мына ошол жетпей калды. Бул киши аламдан өтүп кетти. Мына ушинтип вахий токтоп калды. Мына ушул кыска мына ушул жерге чейин эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгы башталды. Эми Курайш тараптан дагы мына ушундай зыяндар, зыян берүүлөр, эми вахийнин түшүүсү, мына ушул тууралуу иншалла кийинки сабактарыбызда айтабыз. Субханакаллахумма хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.